Устаз, көпчүлүк үй бүлөдө 2-ден 3-төн келиндер бир үйдө чогуу жашашат. Ушул тууралуу бир аз насаат айтып өтүңүзчү. Мен бир уктум эле. Кайнага менен келиндер көп убакыт чогуу бир үйдө жашабаш керек. Мүмкүн болушунча бөлөк бөлүнүп жашаш керек дейт. Каталарым болсо кечириңиз. Жок. Өзү үй бүлө кургандан кийин, келин болгондон кийин анын акысы бар. Сөзсүз ага өзүнчө бир бөлмө болуш керек. Ал бөлмөнүн ичинде ал өзү эркин, кенен чечинип туруп, кийинип каалагандай путу колун жайганга, каалаган уктап же акысы боло турган болуш керек. Аны ар ким аралашып кире бере турган бир бөлмөдө өзүнчө азыр мисалы бир 3-4 менен жок андай болбойт. Туугандар, бул күнөөгө алып барып коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, гайын өлүм деген. Бул деген иншалла өзгөчө мына азыр ушул доордо, азыр Кудай сактасын. Азыр көрүп атпайсызбы? Анча-мынча мына мен катык айтсам, кээ бирлери капа болот. Айбан ата деп айтам да, эмне деп айтам анан? Шайтан ата деп айтам да. Өзүнүн кызына, башкасына, бул не деп айтыш керек анан? Ушундай болуп аткан учурда шарият бардыгын махрам, намахрамдардын маселелерин чечип койгон. Иhtiyаттуулукка биз өзү алданып кала турган нерсе. Бул жактан эле тормузду берген, андай арамга жакындаба, алданып каласың сени. Өзүң билбей каласың ошол жакка барып калганыңды деп. Азыр канча мындайлардын үй бүлөсүндө. Кайнатасы менен келини жана башка баласы тиякта, бул жакта, тооба кылдым, капкаяктар алып. Ушул нерседен улам жөн айтылынбайт булардын баардыгы таксырлар. Өзгөчө болуш керек, өзүнчө болуш керек. Кичинекей болсо дагы мейли. Ылайдан болушу, көладанбы, бир нерсе кылып болсун, өзүнчө бир бөлмө, бөлөк болсун. Чогуу аралашып жашап, чогуу отуруп туруп, алар жакшы болбойт. Алар жакшы болбойт. Азыр шайтан күчөйгөн учур. Азыр шайтан толук күчүн санайт. Мен